Абдыкерим Муратовдан Шиңгил аңгеме бала. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Дүк, дүк, дүк. Чирметип уйкуга алдырып ийген эне чочуп ойгонду. Жүрөгүнүн соккону өзүнө кадимкидей сезилип турду. Ана баласы караңгы подъезд менен 3-чү кабаттагы үйүнө адаттагыдай мас болуп келатат. Дүк, дүк, дүк. Баласы күндөн күнгө көп ишчи болду. Айтса эле эниге кыйкырганы: "Кана атам, атам гана менин. Сен аны кууп жибергенсиң" деген турат. Бала баарын билет да, мектепке окуп калбады беле. Дүк, дүк, дүк. Эне баласынын 2-чи кабатка келип калганын сезди. Эми кимдир бирөөнүн коңгуроосун басат. Анан ал таттуу уйкудан ойгонуп, мас кошунасынын артынан сүйөп, эненин көңүлү үчүн деп 3-чү кабатка алып чыгат. Дүк, дүк, дүк. Ошондо жаш келин өзүнүн бактысын көтөрө албай калбадыбы? Болбосо жалгыз уул жетет деп 2-чисин боюнан алдырбайт эле да. Өзүн өзү ооруга кириптер кылып албадыбы? Анан байкош күйөөсүн сүйлөтө койчу эмес. Акыры аны башка бала көргүн келсе, үйдөн чыгып кет дегенге чейин барбадыбы? Ал чыгып кетти. 2-3 жыл тынымсыз келип кетип, уулун ойнотуп, ага ар нерселерди сатып алып келип жүрдү. Ага да кызганды. Келгенде уулун жашырып жолуктурбай койчу болду. Акыры баласын атасынан, атасын баласынан алып качты. Дүк, дүк, дүк. Ана баласы үйүнө алып келаткан адамдын абийирин шылдыңдап сөгүп жатат. Акыры бир күн энесин да ушинтип сөгөрү бекен. Анда ошол жаш келин ушинтип эле бактылуу күндөр өтүп кете берет. Көп түйшүктөн кутулткан күйөөсүз турмуш эле жакшы деп ойлоптур. А кийин күйөө керек болоорун, күйөөнү сагынаарын, балада ата тарбиясынын орду бош калаарын, аны эч ким, эч нерсе айырбаштай албасын ойлобоптур. Зың, зың, зың. Эне оорунан ыргып турду. Халатын шашып кийип, эшикти акырын ачты. Баласы. Өңү купкуу, топчулары үзүлгөн, костюмдары булганган, чачы бир көзүн жаап, маңдайындагы кечээги көгөргөн жердин жанынан эми гана сарыгып кан тамчылап жатат. Кошунадан уялган эне баласынын жүзүн тиктей албай жер карады. Эненин абалына боору урган кошуна да оор үшкүрүнүп, өкүнүч менен жер тиктеди. Алардын экөөнүн тең жер тиктеген көздөрү бир чекиттен биригишти. Бул чекитте 20 жашар жигиттин таманы түшөйүн деп калган ылай ботинкасы менен экинчи жагында жалаң аяк буту турган.